Бытовая техника дейт. Ассаламу алейкум достор. Урматтуу мекендештер, базар аланы каналын көрүүчүлөрү достор, бүгүн биз Дордой базарында видео тартып көргөзөбүз достор. Основной суу чыгарган моторлор жөнүндө көргөзөбүз. Ошо подписчилердин суранычы боюнча келдик. Негизи өзүм биякта иштейм мен. Сиздер видеодон алыста видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийда кайтып калтырасыздар. Бул жерден мен курс көргөзүп кетем. Ал жерде анар турат, сурайынчы канча экен байка анар? 150. 150. Ошондо могу канча болуп калат? Бир баклажка. 200 сом, натуральный сок. Жакшы. Достор, курсту да көргөзүп кетейин сразу. Бүгүнкү күндө курс кандай болуп атат? Мына. Мындай болгон курс бүгүнкү. Коммерческий банк Кыргызстан. Достор, бул жерде үй тирикчилик бардык техникалар бар. Бакта электрический телевизор, чаң соргуч бардык түрү бар. Сиздер эмне керек болсо эмне тартып бер десеңер тартып көргөзөбүз. Бакта таразылар турат. Оптом розницу дегендей. Бул жерде муну көргөзөйүк. Бул жерде уй сай турган аппараттар барды бар экен. Бул жерде достор, булар обогреватель. Могу самоделька окшойт, а? Ооба, самоделька. Жакшы, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Калайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Достор, караңыздар, бул жерде электронный инструменттер барды бар экен. Канча түр бар, нелер бар экен, караңыздар. Охо. Биз суу насостор тартып көргөзгөнү келдик достор. Бир четтен баштап сурайык. Сиздер суу насостор кайсылар, ошолорду бизге айтыңызчы. Канчадан болуп атат, кайсылар? Булар го дейм, Булар ошол бензиновый помпа деп коет. Бензин менен ичет. Булар поливной ошол поляларды сугарат. Поляларды. Диаметри 80дик, 1 минутасына 1 тонна суу кажет этет. Саатына 60 тонна суу кажет этет. Бензин менен иштейт. Бензин менен иштейт. Каналдан сорот, мындай көлчүктөн соруп, поляларды поливать этет. Булар жакшы фирмалар. Бул шлангасы менен комплект болот, пожарный шлангасы. Канал көлдөрдөн сууду сорот или жердин астынан сорып береби, кандай? Булар жанагы кагылган 100дүк турба, 80дик турба, 120лык артезиан турбалар кагылып атпайбы? Ошолорго да коюлат. Артезиан болсо ошо скважинадан деле соруп поливать этип атат. Анан көбүнчө бизде эмне чүйдө каналдан соруп тарткызат да. Булар үт бар, переходник эмелер, фильтрлери комплект. Буякта бардыгы бар эле комплект өзүнүн причиндалары менен, сальник хамутуна чейин. Анан пожарный шлангасы чогуу болот, комплект. Комплект болот. Бул канча метр? Бул 15 метр бир рулонда. Ичинде чогуу берилет да. Кош насос алса комплект ичине кирет. Диаметри 80дик. 80дик. Шланганын узуну 20 метр экен. Жакшы. Бул эми баары эле китайский болсо керек товарлар, Булар аттары российский, германский болор эт. Баары эле Китайдан келет. Бул Ариол деген фирма. Жакшырагы. Ариол деген фирмасы Ариол, ооба. Жакшы. Бензиновый помпа. Бензин менен жүрө турган помпа. Так, булчу. Бул ушундай эле мотор. Бул Лиди деген фирма, бул бөлөк фирма. Булар 100дүк. Булар 100дүк. Бул 100дүк. Булар 80ге караганда көбүрөөк суу айдайт. Чоңдору булар. Булар саатына 70 тоннадан 80 тоннага чейин деп жазылыптыр. Ушундай тартат, 80 тонна максималдуу тартат. Малыжгы. Бул Лиди деген фирма, диаметри 100дүк. Бунун акчасы канча, муну айттыңызбы? Жок, бунун баасы айтылган жок. Баасы. Бунун баасы айтып кетейик. 13500 сомдон 1 жыл на сервис гарантиясы менен берет фирма. Жакшы качествосы. Жакшы, бул канча? Бунун баасы 15000 сомдон 1000 сом, 1,5 сом разница. Буну алсаңыз, бул 15000 сом баасы. Жакшы качество. Буга деле 1 жыл на сервис гарантия берилет. На сервис гарантия. Моторго мондай керек эле. Суу моторго бар эле. Так, бул кичинерегичи. Бул ошондой эле бензиновый помпа. 50лүк диаметри. Rodex деген фирма, бул деле турецкий фирма деп келет. Жакшы качество, 1 жыл гарантиясы бар. Булар минутасына 600 литр качет этет. Саатына ошондо 30 тоннадай качет этет да. 50лүк диаметри. 50лүк, Бунун диаметри 50лүк, баасы 12000 сомдон.
12 миң сом. Ооба. Бул түрктөр Китайда жасап чыгарды деген сөз да болот. Ушу пат Турция жасалат, Кытайдан жасалат, түрктөрдүн заказы менен. Качествосын жакшы кылып жасап берет. Ошол. 12 миң сом. Бул арзан болобу болбойбу? Түшөсүзбү кандай? Эгер алуучулар болсо арзандатып түшүрүп беребиз. Түшүрүп Арзан беребиз. болот. Жакшы. Так, могуларга өтсөк, булар кандай насостор болду экен? Булар деле ошол поливной мотор Marquez 190 деген размери, модели, үлгүсү. Marquez 190 минутасына 150 литр качать этет. Кирген эмеси 32, соргон жагы, чыккан жагы 25тик. Бул деле ошол огород поливать этет, скважинадан сорот. Скважинадан, Сорот. Бул ошондой эле фирма Marquez A1 деген 40-ка 40 выход входучу. 40-ка 40. Размерлери 40-ка 40. Номер модели A1 деген насос. Бунун баасы 6800 сомдон. Экөө тең 6800 же бул кымбатыракпы? Жок, бул кымбатыраак. Булардын баасы 9000 сомдон. 9000 сом. Бул бияка өзү кошобу кандай? Заводской ушундай келгенде. Булар заводдон ушундай келет. Бирөөгө 2 метр керек, бирөөгө 10 метр керек. Ар кимге ар кандай, ошон үчүн Өзүгө ылайыктап кошулат. Билке кошулбаганда өзүнө кимге керек болсо, уну удобный кылып кошулат өзүнө, ыңгайлуу болот. Жакшы. А булар душка коюлса керек. Душтарга Булар вакуумный насос деп коет. вакуумный насос. Үйгө коюлат. Булар минутасына 70 литр качать этет. 40-ка 40 выход входу. Таза сууга булар кранды ачканда иштеп, жапканда өчүп турат. Буларды умный насос деп коет же вакуумный насос деп коет. Ошол насостор. Токко кошуп коет экен, муну? Токко кошуп коет. Билкасы бар, булардыкы даяр келет. А булар канча сом? Булар бирлиги 9500 сомдон. Жакшы медный отмотка, моторный отмоткасы, медовый отмотка болот. Гарантиясы на сервис 1 жыл болот. Сервис 1 жыл. Бул да Китай. Бул деле китайский. Жакшы. А сизде мисалы буларды бир-бирден алган элдер сурайт. Анан оптомго сурагандарга кандай дейсиз? Алып сата тургандаргачы? Алып саткандарга оптом бар. Бар. Оптом ценада беребиз. Оптом ценада беребиз дейт. Жакшы. А могул Rodex кайсы бул? Эмне жумуш аткарат бул? Бул деле ошол сууга мал берген насостор, глубинный насостор. Глубинный насос деп коет, Булар сууга мал берет. Булар бычагы менен болот, кир сууга да кете берет. Онча-мунча коюуларды, кустиларды кесип ыргытып берет да. Диаметри 50 кетет шлангасычы. Диаметр 50 кетет. Rodex деген фирма. Баасы 13500 сомдон 1 жыл гарантиясы бар. 1 жыл гарантиясы. Бул ошол канал, септик, бассейн любойн сора берет. Бассейн, канал, септик баарын сорот экен. Көл аркада койсо болот экен. Аркада койсо да поливный кылып чечсе. Жакшы. Олар түрлөрү. Булар ошонун түрлөрү, чоң кичинекей размер болуп, средний размер болуп, Башка фирмалар кете берет, түрлөрү. Жакшы. Могулар, Булар ошол вакуумный насос дегендер. Эң арзаны булардыкы 3500 сомдон. Эң кичинекейлер 3500 сомдон. Булар умный насос, кранды ачканда иштеп, жапканда өчүп турат. Булардын размер кандай? Жакшы. Мунун размерлер болобу же булар бирдей кетеби кандай? Жок, булар бардыгы эле бирдей болот. 25тен 25ке деген укут болот да. 25тен 25. Биягадан бияга кирет, бияга чыгат. 25 экөө бирдей, Ооба. Булар баягы качествосуна карап бөлүнөт. Или чоң кичинесине карап бөлүнөт. Чоң кичине карап, мощностуна карап бөлүнөт. Ваты чоңурактары кымбатыраак болот, ваты кичинекейлери арзаныраак болот. Анан моторный отмоткасы алюминий анан мед деп бөлүнөт да. Медовый отмоткалар жакшы болот, 4,5 миңден жогору болот. Булар медовый отмотка, 4500 сом, медтердин эң арзаны ушул. Менде да ушундай бар. Эми мунун эң баягы слабый жер, көп алмаштыра турган жер кайсы? Ошондой запчасть барбы, жокпу сизде? Булардын бардык эле запчасттары бар. Булардын по частями өлүп бузула турган нерселери моундай вакуумдары тешилип калат. Бул релелер күйүп калат, контакттар деп коет, реле контактный. Ушулары күйүп калат кеде. Буну алмаштырып койсо болот. Булар арзан эле 300 сомдон болот. Ошолор сизде бар да сизге келсе болот да. Бизде өзүбүздө любой запчасти бар, ремонт кылып сатып лежит. Жакшы. Достор, номерин акырында көргөзүп кетем, визиткасын. Чалып сурасаңыздар болот. Так, могуну көрөйүк экен. Бул эмне болду экен могунуз? Булар ошол насос, бул деле ошол скважинага коюлат. Булар жан казылган скважинага койсо жакшы. Булар кумдан, ылайга суудан коркпойт да. Булар жакшы крокодил деген эмелери могулар. Булар крокодил насостор 1,1 киловатт, 1,5 киловатт, 2,2 киловатт
3 киловатт деп бөлінеді. Бұлар ең чоңдары. Аха. Моторы медный отмотка. Жаңы қазған скважинаға ушылар қойылады. Аха. Құмдан, ылайқа судан қорқпайды. Үшіменен тазалашады көбінше. Баягы скважина биринчи казганда ушулар коюлат да. Онун акчасы чоңу канча, кичинеси канчадан булар? Булардын баалары эң арзандары моглар 3,5 миң сомдон. Аха. Нолардыкы 5500 сомдон. Rodex деген бул турецкий фирманыкы 7500 сомдон. 1 жыл гарантиялары менен булар албетте медный отмоткасы менен. Аха. Ана бул 2 киловаттык булар 12500 сомдон. Качествасы жакшы, медный отмотка. Эң чоңу бул 3 киловаттык. 3 киловатт. Бунун баасы 13500 сомдон. Бул деле медный отмотка 40га 40 размери. Кирген чыккан 40. Бuyakta 40 чыкканда 40. А булардын гарантиясы кандай? Булардын ошол 1 жылына сервис гарантияларын жазып беребиз. Өзүбүздө любой запчасти бар, сервис центрлери деле бар. Бар экен. А так мооларда бирдей эле да? Булар ошондой эле фирмалардын кичинерээк размерлери 1 киловаттык, 1,5 киловатт, 0,75 болуп бөлүнөт. Бул Шимге кандай? Шимге деген фирма бул 7500 сомдон. Аха. Шимге деген фирма. 1 киловатт мотору медный отмотка. Жакшы, мына. Ушулар суу насостору достор, мына. Подписчилердин суроолору боюнча ушул тарттык видеону. Эми бул жакта дагы башка инструменттер бар, электрический. Караңыздар. Полный суроолор болсо комментарийде жазып калтырсаңыздар болот, мен тартып көргөзөбүз. А бул жерде отбойный молоток бар экен, а? Бул канча бул? Отбойный молоток булар 10 миң сомдон. 10 миң сомдон. Булар средныйлары. Бул средний, а чоңдор? Будан кичинекей булар 9 миң сомдон. Чоңдору мына морекилер чоңдору деп айтылат. Булардын баасы 14 миң сомдон. 14 миң сом. Эң чоңдору булар 17 миң сомдон. 17 миң сом. Булардын гарантия кандай болот? Буларга деле ошол 1 жыл жазып беребиз. Любой запчасти бар. Ураган дейт. Ураган. Жакшы. Бул жакта эмне моглар? Булар машина жууган мойкалар, автомойка деп коет. Автомойкалар, үйгө да. Үйгө. А моторчуктар? Булар жөн эле моторчик, булар дробилка тегирмен эме жасаганга, а моторчик отдельно. Отдельно. Баары китайский. Ооба. Жакшы, мооларда ошо сууга кетет да булар да? Булар деле суу мотор, бирок отоплениега коюлат, үйдүн отопленияларына, жылуу ысык сууга, үйдү циркуляция кылганга ушулар. Жакшы. Бул жакта полный инструменттер бар, караңыздар, мына жерде чаң соргуч, обогреватель, аралар, электрический ара, бензопила, орусча айтканда. Баары бар экен достор. А монусу эмне болду? Бул ошол моор тазалагыч, дымоходчиска деп коет. Дымоходчиска ушул ба? Моор тазалайт, бензин менен иштейт. Бензин менен иштейт. Бул бир тазалаганда биз жакта азыр 1000 сом менен тазалайт да. Бул өзү канча турат? Bunun bası bunlar çoğunları 7,5 миң сомдон. Кичинекейлери 5,5, 6,5, 7,5 3 түрү бар да. 3 түрү бар, Жакшы. Достор, ушул сиз визитканы көргөзүңүз, визитканы көргөзүп коюн. Прямо чалсаңыздар болот. Караңыздар мына, Эрнис байке. Башка жактан көрсөңүздөр 996 Кыргызстандын коду плюс менен жазасыздар. Видеону аяктайбыз достор. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.